Ардактуу теле көрүүчүлөр, биздин берүүбүз уланууда. Катарыбызга жаңыдан кошулган болсоңуз, дагы бир ирет аруутаңыз менен дароо биздин катарда толуктаңыз. Анткени биздин студиябыздын экинчи сыйлуу коногу дагы келип төрүбүздүн ордун алып калды. Биз ал киши менен сиздерди тааныштырсак, ырчы аткаруучу Миргүл Эшбаева бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатчы. Кутмандуу таңыңыз менен. Рахмат, келиңиз. Жалпы теле көрүүчүлөр менен амандашып алыңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр? Сиздер менен бүгүн ушул Ош ТВ аркылуу көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Жакшы, сизге бул негизи эле бул чыгармачылык чөйрөдө жүргөн инсандар үчүн эрте туруп аябай кыйын да, бүгүн сизди кыйнап деле койду окшойт таңга. Туура айтасыздар, чын эле кечинде тойдон кечинде 3-те келесиң, алыс жакка барсаң 2-де келесиң, кечинде 2-де келип жатып анан эртең эрте туруш аябай кыйын болду чын эле бир топ, бирок жоопкерчиликтүү болуп келе калдым эртерээк туруп. Ыраазыбыз эжеке. Анан сиз чыгармачылыкка жаңыдан гана аттанып, элге жаңыдан эле чыгып жатасыз. Келиңиз ошол чыгармачылыгыңыз жөнүндө сүйлөшөлү бүгүнкү көрсөтүүнүн жүрүшүндө. Анан ошол чыгармачылыкка кантип келип калдыңыз? Башынан болсун. Туура айтасыздар. Чыгармачылыкка негизи мен мындай көп жыл мурун эле аралашкан десем болот, бирок гастролдоп жүрдүм ырчылар менен. Анан кийин негедир эле журналисттик тартып кетти да, анан ошол тарапка өтүп, өнөр жолун ырчылыкты таштап койдум эле. Кайра эле баягы ырдабасам турабы? Эми азыр жаңы эле кайрадан ошо клип тарттырып, ыр жаздырып, аракет кыла баштадым жаңы эле. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бизде түз эфирде байланыш телефондору бар. Дал ушул эжекебизге суроолоруңуздар болсо, бизге байланышка чыксаңыздар болот. Биз сиздерге жооп алганга даярбыз. Эжеке, биз азыр күзгү депрессия боюнча сүйлөшүп атабыз да, анан жалпы теле көрүүчүлөрдүн маанайын көтөрүү максатында бизге маектин жүрүшүндө бир көңүл көтөрүүчү бир сонун бир белек таштап кетсеңиз, жазып бериш. Сиз үчүн атайын биз атайын лист алып даярдап койгонбуз. Жазып коет, теле көрүүчүлөр көрсүн. Бул жакта каалаган түсүңүздү пайдаланып, гүл жасайсызбы? Жалпы теле көрүүчүлөргө бир жашынакай белек тартуулап кетиңиз, Жакшы, дал ушул нерселерди жасап жатып, сиз суроолорго жооп берсеңиз болот. Негизи айтсаңыз, негизи эле сиз бүгүнкү темабыз күзгү депрессия. Сиз күзгү депрессияга кабылган жоксузбу эле? Кудай сактасын, депрессияга кабылбайынчы. Жакшы эле нерселерге туш бололу. Келиңиз, чыгармачылыгыңыз тууралуу сүйлөшөлү. Сиз ырларды тандоодо ким менен кеңешип жатасыз? Азыркы учурда чындыгында бир стиль тандалыш керек экен, жаңы ырдагандачы. Мен стилимди азырынча туура тандай албай, бир аз мындай кыйналып турган чагым. Бирок ошентсе дагы атайын Бишкекке барып, ырчылар менен кеңешип, мен кандай ырдасам болот деп, ошол жакта бир ырчылар менен кеңешип атам да. Кимдесин, барысы эле десем болот, кеңеш берип атышат, сен мындай ырдап көр, ушул туура келет окшойт депчи. Анан ыр жазганда дагы ошол жактагы акындарга, ырчылар менен кеңешип атам, анан кийин ыр алып чыгып атам да. Жакшы, бул негизи эле качан обон менен сөз аябай мыкты деңгээлде болгондо, бул сөзсүз түрдө эл жүрөгүнө жетип, аябай мыкты орун табат да. Негизи эле бул акындар менен кайсыл акындар менен иштешип жатасыз азыркы учурда? Туура айтасыздар, мен азыркы биринчи эле ырым бул Алтын энем болду. Буларды акындарга бергенде атайын ушундай типте жазып бериңиз, анткени түшүндүрөсүң да. Десем, Алтынбек Алымовго бердим, ал жазды. Анан Жалал Абадта дагы Кубанычбек Экашев деген акын бар, ага да бердим. Дагы бир жаш жигит акынга бердим. Үчөө тең ыр жазып көрдү. Анан тандоого келгенде Кубанычбек Экашевдин ыры аябай мааниси жакшы болгондуктан, негизи Алтынбек Алымовдун да ырлары аябай жакшы. Анан тандоого келгенде ошо Экашев өтүп кетип, ошонукун ырдап чыктым да. Жакшы, анан клипте тартыпсыз, анан ошол клип боюнча да сүйлөшөлү. Кандай клип болду, канча каражат жумшадыңыз дегендей. Туура айтасыздар, клипке аябай чындыгында көп каражат кетет экен. Биринчи клибиңиз болсо керек. Биринчи клип бул, анан клип тартууда Бишкекке алып барып тарттым. Супарада дагы бир топ чет айылдарга тарттык. Эми көп кетет, бирок ортодо сүйлөшүү жолу менен кичине жеңилдик кылыңыздарчы, биринчи клибим деп суранып атып, бир аз арзаныраак тарттым десем болот. Бул Алтын энем деген клип болду. Кубатов тарттым, Нурсултан Кубатов. Негизи көрүүчүлөр өзү баа берсе керек, кандай тартылган, анча-мунча кемчилдик болсо кийинкисин оңдойбуз деп коюп жүрөм.
Жакшы, негизи эле бул чыгармачылыкка жаңыдан киришип жатканда бул өзүң аябай жетишүүң кыйын да. Мисалы бирөө бул көмөк көрсөтүп же болбосо жок дегенде акылына саатын айтып калган бирөө болсо бул аябай бул жетишүү кыйын болуп калат. Айтсаңыз сизге негизинен бул чөйрөдө азыркы учурда колдоп коштоп сизге бул аянар зооңуз болуп турган ким азыркы учурда? Азыркы учурда чындыгында колдоо керек, колдоо болбосо жылыш кыйын дейт. Бирок азыркы учурда мен жакшы продюсер деп аткандайлар жок. Болгону бир туугандарым, ушу жакын досторум гана бар азырынча, ошолор гана колдоо көрсөтүп атат. Келиңиз эжем эмне жасайын деп Гүл жасайын деп атам да. Кызыл жок болуп атат. Кызыл да бар. Барбы? Ооба. Мен сизге көрсөтүп берейин. Сары гүл, кызыл гүл кылайын. Аялдар гүлгө бир аз Жакын, Окей. Ушу гүл менен гүл жасап бермексизби? Ооба. Жакшы, анан сиз кызыгыңыз менен эле ырдап калдыңызбы же мындай вокалдык сабатыңыз барбы? Же окуп атасызбы азыркы учурда? Ушул боюнча да сүйлөй кетсеңиз. Мен алгач журналистика окуу жайга тапшырардын алдында ушу маданият техникумун окугам. Ал жерде ушу вокал боюнча үйрөткөн. Бирок жылдар өтүп бир аз унутуп калдым окшойт. Кайра окуш керек болуп атат азырчы. Чыгармачылык жолунда. Билим алуу эч качан эртегеси жок. Андыктан ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Миргүл Эшпаева эжебиз. Бул эжебиз ырчы, аябай көптөгөн таланттардын ээси, журналист. Бул биздин кесиптешибиз да болот экен. Биз азыркы учурда өзгөчө эң эле сонун бул таң ырчыдын сиздерге дагы үйрөнүп алсаңыздар болот. Эң эле мыкты гүлдү аябай шашып, аябай тездик менен жасап жаткан учурубуз. Андыктан бир аз сизди мындай жасап жатканда бир кыйынчылыктар болбой жатабы? Негизи түз эфирде дагы жасоонун бир топ мындай кыйын да негизи. Туура айтасыз, бул кыйынчылык болуп атат. Пайдалансаңыз болот. Тез эле жасоо үчүн, бир нерсе жасоо үчүн кенен убакыт керек эмеспи? Азыр аябай шашылгандыктан гүлгө окшобой калды дейм, ошентсе да аракет жасап атам. Гүлгө окшобой болуп турат. Телекөрүүчүлөргө окшобой жатышы мүмкүн, бирок мен үчүн окшоп жатат. Макул, акырына чейин аракет кыла бериңиз. Келиңиз чыгармачылыгыңызда тууралуу да сүйлөшө берелик. Мурда башында чыгармачылыкты кандай элестетет элеңиз, анан аралаша келсеңиз кандай экен? Сизге жагып атабы? Туура айтасыз. Чыгармачылык десе эле мен оңой олтоң элестеткем. Негизи аралаша келгенде ушунчалык көп күч талап кылат экен, аябай көп эмгектениш керек экен. Бир гана баягы ыр жаздырып токтоп калсаң, сен жок болуп кете тургандай туюлат экен да. Ошон үчүн тез-тез аркасынан дагы ыр жаңылап, же болбосо жаңылап билип тартып туруш керек экен. Ал үчүн акча керек, мээнет, тез-тез иштөө үчүн көп күч керек экен да. Тынымсыз баягы уктабай, мисалы азыр тойдо жүрөбүз, тойлой эле жүрө бербестен ырга да көңүл бөлүш керек экен. Анан чынын ойлодум, оор экен депчи. Ыр демекчи, репертуарыңызда канча ыр болуп калды? Азыркы учурда жалпы алганда ырдын саны 10, бирок өзүмө таандык ырлар 5 бар азыр. Эжеке, келиңиз ошол 5 ырыңыздан бирөөсүн аткарып бербейсизби? Жалпы телекөрүүчүлөргө таң эртелеп жагымдуу, жандуу үн болсун, Сага деген ыр азыркы учурда ушуларды ырдап берейин. Сага, 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 арналайын жаным сага гана. Мага, 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 жару керин бир өзүң дарына. Сага арналып өмүр, жүрөккө көңүл байланып сезим. Сөзүн без унутуп калдым. Сиз түз эфирден бир аз өзүңүз сүрдөп барабы окшойт. Ошондой окшойт. Буга чейин негизи коноктордон сүйлөшүп, өзүң конок болсоң бир аз өзгөчөрөөк экен. Башкадан ырдап берсем болобу? Макул, келиңиз. Кенже Көбөкованын жакшы кечирип кой деген ыры бар. Ушуну ырдап берейин, Келиңиз. Кабагыңды гүлгө теңейин жаздагы, каалабадым сенден бөлөк ай башканы. Өчпөй турган жүрөгүмдө сен үчүн өмүрүмдүн сен экенсиң актаңы. Баягындай жүрчү кайра,
баягыңдай гүлчү кайра, баягыңдай эч кайгырбай, баягыңдай сүйчү кайра, баягыңдай сүйчү кайра. Азаматсыз таң эртеден бул сымал кубулжуган үнүңүздү угуп биз дагы аябай бир башкача сезимге кабылдык. Телекөрүүчүлөр дагы аябай бир топ эртең мененки жагымдуу үн адамдын бүгүнкү жасай турган жумуштарына дагы чоң дем күч берет. Андыктан сизге чыгармачылык жок азыр бул жерде. Менин оюмча бул өзүмчүлүктү сүйгөн, сулуулукту сүйгөн нарцисскүлөрүн жасадыңыз окшойт сиз байкашым боюнча. Мына урматтуу көрүүчүлөр, бир гана аз гана убакыттын ичинде аябай жакшы белек болду. Биз буюрса буну өзүбүздүн музейибиз бар, дал ошолорго сактайбыз. Сизге чоң рахмат. Таң эртелеп ушинтип келип бизге жашнагай гүл жасап, жагымдуу чыгарма аткарып, анан ушундай маек куруп бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдирели. Анан эркин микрофон. Мынакей ушул учурдан пайдаланып чын эле жалпы Оштун эмгек жааматына ыраазычылык билдирип кетейин. Анткени эл менен өнөр адамдардын аралыгын бириктирип дал ушинтип эл алдына алып чыгып атасыздар. Андыктан ыраазычылык. Аны менен катар урматтуу телекөрүүчүлөр, ар дайым жакшылыктын үстүндө жүрөлү, жакшы окуяларга, жакшы нерселерге жетишип, ар дайым ийгиликти багындырып, тынчтык болсун, ар бириңиздердин үйүңүздөрдө тынчтыктын желеги желе берет. Наристенин күлкүсү жаңырсын. Бар бололу. Сизге дагы чоң рахмат, ар дайым бар болуңуз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин программабыз уланат. Алдыда жагымдуу музыкалык клип жаңылмакчы.